адам өзүнүн көңүлү сүйгөн нерсе менен иштемейинче эч качан ийгиликке жетпейт деген бул ошол нерсеге ынандым. Эң эле туура экен деп эсептеп калдым. Себеп дегенде көңүлүнө жаккан иш менен, мисалы мен сахнаны сүйөм да, сахнага чыккым келет. А сахна болсо татынакай кийимдерди талап кылат экен, түрлүү кийимдердин кийип чыгышын да талап кылат экен. Анан ушундай кыргыздын нукура кийимдерин кийип чыккың келет экен. Анан карасаң, дүкөндөн өзүң издеген үлгүдөгү кийимди табышың кыйын да, өтө. Анан башкаларга буйрутма менен тиктирип кийип жүрдүм 1-2 жыл бою. Андан кийин өзүмө ой келди, эми баардык нерсе өзүбүздүн колубузда тургандан кийин, тигүү цехибиз тургандан кийин, машинкалардын баардыгы тургандан кийин эмне үчүн өзүбүз деле аракет кылып жасап көрсөк болбосун деген ой келди. Анан бир чапанды тигип, ошол бир тойго кийип бардым. Кандай болду экен деп, адам көрсө өзүң жасаган нерсеңди өзүң ойлой бересиң да. Анча деле болбой калды болуш керек. Менден кыйындар сонундун баарын жасап атпайбы деп ойлойбуз да, ар бирибиз. Ар бир адам өзүнүн көңүлүнө жаккан бир нерсе менен алек болот эмеспи? Мынакей биз болсо кийинки күндөрдөн бери 2 жыл болуп калды. Ошондон бери мынакей чапан тигүү менен, ушундай болгон чыптамалар менен алек болуп атабыз. Бул өтө мындай эмгекти талап кылган жумуш экен көрсө. Мен маселен мынакей муну момундай кылып туруп, ватинди өзүнчө кесип туруп даярдап алабыз. Андан кийин момундай сыртына тигиле турган материалдарын өзүнчө кесебиз дагы. Анын баарын тең бирден момунтип каттап чыгабыз. Муну деген ойлонуп атып, алаксып кетип, туура эмес коюп алчу болсоң, анда туура эмес болуп калат. Мынакей, мен туура эмес нерсесин таптым. Могу жакта экен, значит, бирөөсү муну. Анан кийин шырыкка жиберебиз муну, каттап бүткөндөн кийин. Мунун баарын тең бирден момундай кылып туруп, мына момундай ар бирден шырыкты кыздарыбыз эринбестен колго шырып чыгышат. Мен мурун илгери ушул мындан бир 5-6 жыл мурун ушундай чапандарды көргөндө аябай таң калгам да, мунун баардыгын эринбестен бирден колго кантип шырып чыгышат деп. Көрсө, тигилип бүткөндөн кийин ал кийим жакшы көрүнүп калат экенин көргөндөн кийин кандай жумушу болсо дагы ошонун баарын жасайт экенсиң. Ошол жаратып аткан кийимибиз кооз чыкса экен деген ойдо. Мен ар бир адам баягы башкалардын жасаган нерсеси эле өтүмдүү меники четте калат деп ойлошубуз керек экен. Биз деле ошол нерсени аракет жасап көрүшүбүз керек экен көрсө. Анан аракет жасап көрсөк, биздики деле элдерге жакты, көп адамдарга жакты, макташты. Ошол нерсе элдин жакшы сөздөрү бизге шык кошуп, шыгыбызга огот берип, каалообузду күчөтүп, анан кийин ошондон бери аракеттенип келатабыз. Анан бүгүнкү күнгө чейин деле биз аябай тим эле укмуш бир нерсенин баарын тең билип тигип атабыз дегенден мен алысмын. Дагы көп нерсени биз үйрөнүшүбүз керек. Мынакей ар бир күндө бир кичинекей нерсени үйрөнсөк дагы ошол бизге чоң ийгилик алып келет келечекте деген ойдо. Мынакей бүгүнкү күнгө чейин аракет кылып атабыз. Мына мисалы биздин мырзаларыбызга лайыкталып тигилген момундай желеткелерди да тигебиз. Бул болсо абдан жумушка дагы кийип алганга ыңгайлуу, үйгө деле кийип алганга ыңгайлуу. Анын үстүнө бул мисалы үчүн мынакей ичи дагы тышы дагы бир эле сапаттагы, эң жогорку жакшы сапаттагы бул Индиянын ошол материалынан тигебиз, кездемесинен. Ичи кандай түс болсо, мисалы үчүн ошонун түсү менен сыртына дагы момунтип оюсун салып коебуз. Жакшынакай кылып мындай 2 чөнтөгү бар, акча салып койсо болот, баласына момпосый салып койсо болот, чөнтөккө дегендей. Ошол мынакей жакшынакай үлгүдөгү мындай үлгүдөгү желеткелерибизден эми бир нечеси бар, ушундай мына сыяктуу. Ошол эле учурда кооз үшүтпөйт дагы, бул деген тердетпейт дагы. Эң эле негизи биздин кыргыздын илгертен бери ата бабаларыбыз бизге эң жакшы сапаттуу кийимдердин баардыгын тең бизге мурас катары калтырып кеткен экен. Тилекке каршы ошолор унутта калып барат деле. Мына эми Кудай буйруса, мына ушинтип көптөгөн биздин дизайнерлерибиздин аркасы менен мына ошолордун баардыгы тең кайра кеңири колдонулуп келатат эл арасында. Бул өтө кубандырарлык нерсе десем жаңылышпайт болушум керек.
Мен мисалы үчүн баягы кагазга түшүрүп берем да, чийгилеп берем, чиймелеп берем. Бул жери момундай болуш керек, жакасы деген момундай болуш керек деп. Биздин өзүбүздүн Санира бригада конструкторубуз бар атайын. Ал эже көп жылдардан бери, мынакей 25 жылдан бери өзү конструктор болуп иштейт, өзү ошол үлгүлөрдү жасап иштейт да. Ошол эжекебиз болсо менин оюмду уже мен жарым сөзү менен түшүнөт. Эмнени каалап атканымды. Анан ал эже жасайт, бир үлгүсүн жасап көрөт да, аны менен биз бирди тигип көрөбүз кандай болот. Анан манекенге кийгизип көрөбүз, өзүбүз кийип көрөбүз, каалаган жерин оңдошубуз керек экен, биягын мындай кошушубуз керек экен деп отуруп, ошонун натыйжасында бир жакшынакай кийим чыга келет жаркырап. Мисалы, бир чапанды мынакей бүгүн азыр муну деген кесип койдук, анан кийин каптап келдик, каптагандан кийин буну деген кыздарыбыз бирден шырып келет. Шырыгандан кийин кайра бул жерге келет дагы ушул столдун үстүнө коюп алып, үлгүсүнүн үстүнө коюп алып, шырылган оокатты кайра ошол үлгүсү менен ченеп, чекесиндеги жанагы ашыкчалардын баарын кесебиз дагы. Анан кийин тиккенге беребиз. Ал тиккен кызыбыз капталдарын кошуп, чекесиндеги момундай окантовкалардын бүчүлөмөлөрүнүн баарын кошуп тигип келет, койкойтуп, чөнтөктөрүнүн баарын салып. Аяктан келгенден кийин анан бул жерде мынакей оюга келет. Бул жердеги Санжар деген сулуу жигитибиз бар, ал балабыз болсо койкойтуп оюларын басат. Оюларды басканда мынакей жиптерди тандайбыз, анан кайсы жипти кандай оюга кандай кылып, ошол биздин кардарыбыз өзү кандай түстөрдү көбүрөөк жакшы көрөт деп ошол жип тандоодагы өзүнчө бир кылдаттыкты талап кылат. Анан кийин оюлары басылып, татынакай бүткөндөн кийин топчу таккан кыздарыбыз бар, алар топчуларын тагып кооздойт. Кээ бир мисалы үчүн айымдарга тиккен чапандарыбыз да болсо, жанагындай таштарды чаптап кооздош керек болот. Ошол таш чаптап кооздогон өзүнчө кыздарыбыз бар, аларга кооздойт. Айтор бир чапанды жаратыш үчүн 6-7 адамдын эмгеги талап кылынат да. Италия, Франция деле что бизге көргүз да деп мактанып кийгендей болуш керек да. Биздин максат, потому что биз ошолордун дагы кие тургандай үлгүсүндө көп тигебиз да бизче баягы. Чтобы даже француженка захотела, ты классно экен, мен деле хочу кийгим келет.